Кытайлык айдоочуларга эскертилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азенбек Козукеев кытайлык айдоочуларга жол эрежесин сактоону, каршы тилкеге чыкпоону эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, ал Торугарт Кыргыз-Кытай көзөмөл өткөрүү жайына барып, оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары менен жолукту. Ошондуктан урматтуу туугандар, сиздерден сураныч, биз силерге атайын мындай эскертмелерди даярдап келдик. Бул эскертмелер өзүңөрдүн WhatsApp группаңарда, WeChat группаңарда бири-бириңерге чакырып, бири-бириңерди тартипке чакырып, встречныйга эч качан чыкпагыла, ылдамдыкты ашырбагыла, пробка создавать этпегиле, өзүңөрдүн машинаңарга керектүү шаймандарды цеп, кышкы дөңгөлөктөрдүн баарын камдап алып туруп анан чыккыла. Айдоочуларга Кытай тилинде даярдалган түшүндүрмө баракчалар таратылып, бажы көзөмөл пунктуна ийленди. Ошондой эле чет эл көлүк жана жергиликтүү айдоочуларга жол маданиятын сактоо, бири-бирин суйлоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Орусиядан ташылып келе жаткан 44 тонна картошка артка кайтарылды. Орусиядан ташылып келген 44 тонна картошка артка кайтарылды. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 7 январда Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл пунктунан Россиядан келген 44 тонна картошка өлкөгө мыйзамсыз ташылып келе жатканы аныкталган. Тактап айтканда, өсүмдүктөрдү карантинге алуу департаменти текшерүү учурунда фитосанитардык сертификаттын жоктугун аныктаган. Бул Евразия экономикалык бирдиктин бажы аймагында фитосанитардык талаптарга туура келбегендиктен жүк кайтарылган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте жаңы лазердик светофор коюлду. Бишкектеги Курманжан, Датка менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишине лазердик жарыктандыруусу бар жаңы светофор орнотулду. Ал шаардык жол транспорт инфраструктурасы муниципалдык ишканасы тарабынан иштелип чыгып өндүрүлгөн. Мэриянын маалыматына ылайык, лазердик жарык туман жана жаан-чачан учурунда жөө жүргүнчүлөрдү жакшыраак көрсөтүп, жол коопсуздугун арттырууга жардам берет. Баңгизатын жерге көмүп сатып жүргөн. Бишкекте баңгизатты жерге көмүп сатып жүргөн шектүү кармалды. Бишкек милициясынын маалыматы боюнча 25 жаштагы СА шаардагы 14 жерге баңгизат каткан. Адегенде Тоголок Молдо көчөсүнөн 5, кийин тергөөнүн жүрүшүндө дагы 14 түйүнчөк катылган жерди көрсөткөн. Иш андан ары уланып, тартип сакчылар баш аягы 19 түйүнчөк маңзатты алган. Аталган факты боюнча иш козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө улануу. Өзгөндө 3 милиционер кармалды. Өзгөн районунда 3 милиция кызматкери бийликтен аша чабууга жана физикалык зомбулук көрсөтүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Мекеме кабарлагандай, окуя 3 январда болгон. Куршап айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери кызмат абалынан кыянат пайдаланып, 2 адамды мыйзамсыз кармап, тиешелүү процессуалдык документтерди түзбөстөн физикалык зомбулук көрсөтүшкөн. Мындан улам бир жарандын ден соолугуна оор залал келтирилген. Аталган факты боюнча ден соолукка оор залал келтирүү жана бийликтен аша чабуу беренелери менен иш козголгон. Иш УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына тергөө жүргүзүү үчүн жиберилген. Шектүүлөр 2 айга камакка алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалганы айтылды. Стамбулда каттуу шамал жана борон чапкын катталды. Стамбул шаарында учурда каттуу борон жүрүп жатат. Табигый кырсыктын кесибетинен жээк тилкесинде турган айрым кемелер жабыркап, күчтүү шамал турак жайлардын чатырларын учуруп кеткен учурлар катталды. Аба ырайынын кооптуу шарттарына байланыштуу учактардын бирине конууга уруксат берилбей, ал кайрадан айланып конууга мажбур болгон. Алдын ала маалыматтарга ылайык, борондун кесибеттери шаардын бир нече райондорунда байкалууда. Өзгөчө кырдаалдар кызматтары күчөтүлгөн тартипте иштеп, кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча чараларды көрүүдө.